Достор, Honda Accord 2007-жылкы машина чип менен проблема болуп келген. Замокту ачканда мына бул жеринде чиптин глазогу мына жашыл ачкыч маркать этип калган. Бул деген машинада чип система иштебей атат. Азыр жаңы чип жасабыз. 2006-жылдан баштап 2008-жылга чейин Honda Accord машиналарга 8E деген чип кетет. Ал болсо машинанын ачкычы бул жерде саморези бар, чечип аласыңар. Ачкычты ачсаңыздар, мына бул жеринде чип турат. Чипти аласыңар, жаңы чипти саласыңар. 8E деген чип стеклянный болот. Биз азыр буну клейлейбиз, азыр жазып алайлы. Ключкө салып даярдап алып, замокту ачабыз. Ачкандан кийин система иммобилайзерга киребиз. Бул аппарат X-Top деген аппарат. Система иммобилайзерга киребиз, принять басабыз. Honda'ны тандайбыз. Honda'нын ичинен иммобилайзерга киребиз, мануалга киребиз. Tab 1 3G менен киребиз. Ачкыч кошосунбу, такыр жоголгонбу дейт. Жоголгонго басабыз. Замогуң ачыкпы дейт. Замогуңуз ачык. Канча ачкыч жазасың дейт. 1 ачкыч жазам. Замогуңду өчүр дейт. Замогуңду ач дейт. 15 секундка замокту өчүрүп кой дейт. Эми замокту кайрадан ач дейт. Кайра замокту өчүр дейт. Кайра замокту ачабыз. Бул жакта глазок өчтүбү дейт. Бул жакта глазок өчтү, маркать этпей калды. Бизде ооба өчтү деп. Окей. Замокту өчүр дейт. Замокту ач дейт. Программа жазылды. Бул жакта мынакей глазок маркать этпей калды. Оталдырып көрөбүз. Бул машинанын стартеринде проблемасы бар экен. Так, еще раз. Машина оталды. Чип жазылды. Кимде ушундай кызматтар болсо бизге кайрылсаңар болот. Гарантия качество менен жасап беребиз.